Сооронбай Жээнбеков үй бүлөсү менен Кыргызстандан чыгып кетти. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков үй бүлөсү менен Кыргызстандан чыгып кетти. Жээнбеков Стамбулга бир күн мурун Манас эл аралык аэропортунан учуп кеткени көрсөтүлгөн. Эске салсак, Сооронбай Жээнбеков массалык башаламандыктан улам 2020-жылы 15 октябрда кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Жакында Сооронбай Жээнбеков экс-вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин иши боюнча көрсөтмө берүү үчүн Бишкек шаарынын 1-майрамдык сотуна чакырылган эле. Ал эми экс-президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева Сооронбай Жээнбеков Сауд Арабиясына умрага кеткенин, ал 10 күндөн кийин кайра Кыргызстанга келе турганын билдирди. Маалымат булагы Фабула Чекит KG. Самара Каримова, Улукбек Марипов мактоого татыктуу. Мындай пикирин ырчы Самара Каримова жеке Instagram баракчасына жазды. Премьер-министрликке Улукбек мырзанын талапкерлиги каралып жатыптыр. Ийгилик коштосун. Жаш, билимдүү, мыкты ийгилик каалайм. Жакшы адамды жакшы деп айтуу да эрдик, дейт ал. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Сыймык Жапыкеев чото башкача кетип баратат. Фимпол жеңилип калабызбы? Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын төрагасы Сыймык Жапыкеев Facebook аркылуу кайрылуу жасады. Достор, барсыңарбы? Чото башкача кетип баратат. Фимполду эл колдойт. Жумалиев 100 миллион сом жана инвестордун 800 000 долларын бир күндө коем. Балдарымды чыгарып бер дегенден бир аз да көбүрөөк болсун деп болбой койсок. Первомайский сот чыгарып салды. Бюджетке бир тыйын төлөгөн жок. Балдары камактан чыгып кетти. Достор, Фимпол жеңилип калабызбы? Достор, кандай кылалык? Оюңарды жазгылачы деп жазды Жапыкеев. Белгилей кетсек, Фимпол Ички иштер министрлигинин курамына өткөрүүлөрү айтылууда. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Кайрат Прембердиев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, экинчи сөгүнгөн көрсөтүүлөргө барбайм. Бул жолу маектешим акыркы апталардын карманы болгон Кайрат Прембердиев. Ал мындан ары сөгүнгөн көрсөтүүлөргө барбайт. Ошондой эле күйдүм, сүйдүм ырларын алыстап, коомдо болуп жаткан жашоонун чыныгы жүзүн ача турган ырларды ырдайт. Салам Кайрат, жаңылыктарыңдан баштасак маекти. Салам, башкы жаңылыгым өзүмдүн репертуарымдагы ырларды олуттуу нукка бурайын деп жатам. Коомду тарбиялай турган социалдык ырларды чыгарсам деп турам. Себеби акындар, жазуучулар, ырчылар коомдогу болуп жаткан көрүнүштү ачык айкын айтыш керек. Биздин миссиябыз ушул. Акыркы убактарда ырчылар той жаатындагы ырларга басым жасап, коммерция болуп кетти. Бул бир аз да болсо көз боемочулук болуп жаткан сыяктуу сезилет. Чындык башкача болуп жатса да, бизде баары сонун, тойго келгиле деген ырларды ырдай бергенибиз чындыкка дал келбей жатат. Кайдыгер караба деген ыр жаздырдым. Жакында клиби чыгат. Революция деген ырдын аранжировкасын жасатып жатам. Ал жүргүлө, ак үйдү басып алабыз деген ыр эмес, көчөдө эмес, көкүрөктө төңкөрүш жасайлы деген мааниде. Өткөн жыл буга себеп болду. Карантинде мени гана эмес, көбүнүн жан дүйнөсүндө төңкөрүш болду окшойт. Эл аралык сынактарды өз күчүңдү сынап көргүң келеби? Былтыр Британиянын бир нече долбооруна катышуу үчүн билдирме жөнөткөм. Бирок карантин башталып калды. Дагы бир долбоорго катышуу үчүн аракет кылып жатам. Азыр жобу келе элек. Голос долбооруна жөнөткөндө 4 айдан кийин жооп беришкен. Ошон үчүн күтүүгө туура келет. Чогулганда окуяны кеп кыла кетпесек болбостур. Курал Чокоевдин автордук долбоорунда сөгүнүп элдин талкуусуна калдың. Долбоор пландалып жатканда эле Куралдын жанында болгон белең. Жок, башында жок болчумун. Мени эфирге чакырышты. Эфир кандай болорун да айтышкан. Биз сени шылдыңдайбыз, ошого чыдашың керек дешти. Адам өзүнүн үстүнөн өзү күлө алса, анда башкалардын шылдыңы да чыдайт. Мен долбоорду ушундай түшүнгөм. Ошондой эле болду. Мен сөгүнбөшүм керек, красавчик болуп чыдап туруп кетем деп ойлоп баргам. Эфир бүтүп баратканда суранышты эле, образ үчүн сөгүнүп койдум. Так ошол жерин кесип таратышты. Эл ошол кесимди көрүп мени жеткен иплас адам көрүп калды. Элдин оюна таасир бере албайм да, түшүндүрүп кайрылуу жасап жатам. Ооба, моралдык этикалык нормалар бузулду. Бирок бул коомдук телеканалдын кеткен жок. Телевизорду күйгүзүүгө калсаң эле Курал Чокоев менен Кайрат Прембердиевдин сөгүнүп отурганы жарабайт. Жаман жаңылык бат тарайт. Бирөөлөр атайын кесип жүктөп койгондон улам тарап кетти. Видеолорду өчүрдүк, кечирим сурадык. Курал ушундай эксперимент жасайм деди. Мен макул болдум, бирок ийгиликсиз болуп калды.
Эфирге Куралдын досу болгонуң үчүн эле бардыңбы? Досу болгонум үчүн бардым. Досу болгонум үчүн Курал менен аягына чейин турдум. Орто жолдон секирип качып кетүүнү туура эмес көрдүм. Дос жамандыкта да, жакшылыкта да бирге болуш керек. Сенден эмгек сиңирген артист намын алып салуу сунушу жөнөтүлгөндө кандай сезим болду? Албасын башынан эле билгем. Таразалап көрдүм. Маданият министрлиги наамды берген эмес да, демек ала албайт болчу. Мыйзамды толук билчү эмесмин, бирок ошентип ойлодум. Президенттик аппаратка министрлик кат жолдоптур. Алар наамды алууга мыйзамдык негиз жок деп айтышыптыр. Бул маселе ошондой болуп чечилди. Курал экөөбүз маданият министри менен жолукканда башка өңүттө жаңы долбоорлор тууралуу сүйлөштүк. Сен үчүн наамдын жоопкерчилиги барбы? Жогоруда социалдык коомдук темадагы ырларды ырдайын деп чечкенимди айтып өтпөдүмбү? Ошондон кандайдыр бир деңгээлде жоопкерчилик. Элдин пикирин түзгөн, жоопкерчилигин алган ырчылар болот окшойбуз. Наамга ээ болгондон кийин чындыкты ырдашыбыз керек деген жоопкерчилик бар. Бул мен үчүн ушундай жоопкерчилик. Материалдык жактан пайдасы барбы? Билишимче мамлекеттик жумушта иштесем 2500 сом айлыгымга кошулмак. Пенсияга да кошулат. Троллейбуска 50% арзандатуу берилет. Мурда көп жеңилдетүүлөр болчу экен. Азыр аларды алып салышкан. Чырлуу окуядан кийин өзүңө кандай сабак алдың? Элибизге чын жүрөктөн ыраазы болдум. Бизди жакшы көрүшөт экен. Эгерде бизди эл тааныбаса, чыгармачылыгыбызды сүйбөсө, бирөө ушундай нерсе кылып коюптур деп өтүп кетмек. Биз менен иши да болмок эмес. Кайрат, мен сизди сыйлайм, жакшы көрөм, бирок болбогон нерселерди жөн эле коюңузчу деп көп жазышты. Кээ бири ашата эле сөктү, бирок көбү жаны ачып, ушул кылымга кейин жазгандар болду. Эл бизди жакшы көргөнү үчүн ушундай жаман жоруктардан оолак болсун деп далалат кылды. Жакшы камчылашты. Бул дагы чыгармачылыкка керек нерсе болчу. Урмат байке, жолугуп, азыр резонанс болуп кеткени жакшы болду. Болбосо кийинки кадамыңар кандай болмок билбейм дейт. Бул окуя элибизде моралдык, этикалык, наралдык сакталышта өтө кызыктар экенин билдирет. Бирок медалдын экинчи тарабы бар. Ошол нерсеге чырылдаган элибиз эмне үчүн коррупционерлерге көз жумуп коюшат? Эмнеге түп көтөрүлө каршылык көрсөтпөйт? Алар элдин үмүтүн, эртеңки келечегин уурдап жатышат да. Ошолорго да ушундай ынтымак менен туруп, каршы чыкканда жакшы болмок. Жарандык коом бар экен бизде. Демек жанындагыдай көрүнүштөргө да бекем туруп, каршылык көрсөтөлү. Маргарет Тэтчердин сөзү бар. Эч кандай мамлекеттин акчасы деген жок, салык төлөөчүлөрдүн акчасы бар деген. Сиз, мен, элдин баары салык төлөп жатабыз. Биздин акчабызда коррупционерлер жыргап жатышат. Ушуга да каршылык көрсөтөлү. Биз болсо кемчилигибизди моюнга алдык, камчы жедик. Экинчи сөгүнгөн көрсөтүүлөргө барбайм. Бул окуядан ушундай сабак алдым. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Айпери Кубик кызы. Аялдарын сыйлаган мырзалар бар болгула. Ырчы Айпери Кубик кызы кош бойлуу аялдын жан дүйнөсүн сүрөттөгөн посту өзүнүн социалдык баракчасына жазып, мындай кезде ар бир аялдын анын жолдошу колдоп турганы жакшы деген пикирин бөлүштү. Адамдан адам жаралуу кыйын. Токсикоз, бел оору, маанай тез-тез түшүп, кайра тез көтөрүлүп, айтор ар кандай болосуң. Эч нерсе жактырбай, ар кандай эле боло бересиң. Албетте ар бир балада ар кандай, биринде эртең төрөйм деген күнү деле так секирип жүргөн болосуң. Аял затына ушундай күч-кубат берилген экен, баарын көтөрүп чыдайсың. А бирок ошол нерсени жаныңдагы мырза да түшүнсөчү, эко чогуу ошол күндөрдү өткөрсө, жанында жөлөк болуп, сени колдоп, жакшы сөздөрүн арнап турса эле, өзү жаның кыйналып турса, ого бетер кылмай түшүнсөчү, сен атайын кылбайсың го бул нерсени. Бул убактылуу күндөрдү сени түшүнүп, колдоп турса кана. Боюнда бар аялдын жанында күчтүү күйөөсү колдоп, түшүнүп, эркелетип, жегиси келген нерсени алып берип, наристени ак сүйүүдө бул дүйнөдө мээрими менен тосуп алсачы, мунун баары аялга эмес, ичиндеги ымыркайга керек нерселер. Баланы тарбиялоо түйүлдүк болгон кезден башталат. Балдарыбыз сүйүүдөн жаралса, себеби балдарын сенин күзгүң. А бирок ушундай мырзалар бар, боюнда бар аялын ушунчалык сыйлап, кадырлап көтөрмөлөп турат. Деги эле аялдарын сүйүп, сыйлаган мырзалар бар болгула деген оюн бөлүштү Ырчы айым. Маалымат булагы Заман Чекит KG.